Матраимов фонду бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун колдоосу менен өлкөнүн аймактарына гуманитардык жардамды көрсөтүп келди. Муну менен катар эле саламаттыкты сактоо тармагына коронавирусту аныктоого жана андан коргонууга зарыл болгон каражаттарды алып берди. Фонд тарабынан жардам берүү Бишкек шаарына келип жеткенин Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов маалымдады. Ага ылайык пандемия учурунда азык-түлүккө муктаж болгон үй бүлөлөргө 2550 мүшөк ун таратылып берилди. Анын ичинен 450 мүшөк ун комендатурага, 1300 кап ун Бишкек мэриясы аркылуу Ленин, Октябрь, Свердлов жана 1-Май райондорунун жашоочуларына берилди. Мындан тышкары 800 кап унду биздин ыктыярчылар өзүбүзгө байланышка чыккан шаардын тургундарына, жаңы конуштарда жашаган аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жеткирип беришти, деп маалымдайт депутат. Беларусь өлкөсүнүн президенти Александр Лукашенко Орусиядан алып келинген тесттер көрсөтүп жаткан жыйынтыктарга нааразы. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, оорудан айыгып чыккан бейтаптар кайрадан тест тапшырган учурда алардан коронавирус аныкталган. Кайра ооруканага жаткырып, кайра даарылаш керек. Орусиялык тесттерден баш тартып, өзүбүздөн Кытайдан чыккан тесттерди колдонсок, бир эле адамдан вирус аныкталды, деп билдирген президент. Ошол эле учурда Лукашенко коронавирус жаңы вирус болгондуктан кемчиликтер боло берерин айтып, элди бул маселени ойлонуп, башын оорутпай эле коюшун айткан. Расмий маалыматтарга караганда, Беларусь өлкөсүндө 4200 адам вирус жуктуруп алып, 40 жаран вирустан көз жумган. Гарвард университетинин изилдөөчүлөрү карантиндик чектөөлөр 2022 жылга чейин уланышы керек деп эсептешет. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, пандемиянын жүрүшү азыркы тапта коронавирустун адамга белгисиз болгон өзгөчөлүктөрүнөн көз каранды. Азыркы тапта коронавирус жыл мезгилине кандай таасир этет? Ооруган адамдарга вируска каршы иммунитет иштелип чыгабы же жокпу белгисиз. Божомолдордун бирине таянсак, эгерде карантиндик чектөөлөр алып салынса, вирустун жайылышы күзүндө күч алып, кышында сасык тумоо менен атаандашат. Мындан улам ооруканалар кайрадан бейтаптарга толот. Ал эми дагы бир божомол боюнча адамдар 2025 жылга чейин коронавирус менен ооруй беришмекчи. Коюлган чектөөлөрдү вакцина иштелип чыкмайынча жана оорулардын саны азаймайынча толугу менен алып салбаш керек. Кандай болгон күндө да эпидемиологиялык көзөмөл ошол бойдон калуусу керек. Анткени вирус 2024 жылы кайрадан жанданышы мүмкүн, деп билдирген окумуштуулар. Ошондой эле окумуштуулар чектөөлөрдү сактап туруу, ооруканалардагы абалды жакшыртып алуу үчүн мүмкүнчүлүк түзүп берерин кошумчалаган. Орусиянын белгилүү дарыгери жана теле алып баруучу Елена Малышева социалдык тармактагы жеке баракчасында колдонуучулар менен түз эфирде маек куруп жатып, коронавирусту керемет деп атаган. Анын бул билдирүүсү коомчулукта туура эмес пикирлерди пайда кылып, анын бул айтканын көпчүлүк түшүнбөй калышкан. Малышева эмне үчүн вирусту керемет атаганын жергиликтүү басылмаларга берген маегинде түшүндүрүп берди. Айтымында коронавирустун кереметтиги ал жаш балдардын эмес, жашы жетип калган жарандардын өмүрүн алгандыгында. Мен бул вирусту керемет деп айтам жана анын керемет экенине ишенем. Коронавирус чыныгы керемет, себеби андан балдар өлбөйт, ооруп калышпайт жана 20 жашка чейинкилер жандандыруу бөлүмүндө калышпайт. Анын кереметтиги вирус менен 70, 80, 90 жаштагы жарандар жабыркап ооругандыгында, деп билдирген Малышева. Коронавирус тууралуу статистика бар. Ал Кытай, Италия жана Америкада эпидемия күчөгөн мезгилде топтолуп аныкталган статистика. Андагы маалыматка ылайык, Кытайда коронавирустан 10 жашка чейинки жаш балдар көз жумган эмес. Ал эми Америкада 20 жашка чейинкилер бейтапканалардан жандандыруу бөлүмдөрүндө оор абалда түшкөн эмес. Ооба жаштарга дагы кээ бир учурда вирус жугуп калып жатат, бирок ал вирустун оор түрү менен жабыркабай эле айыгып жатышат. Бул жакшы көрүнүш жана бул чоң бакыт. Ошондуктан коронавирусту мен абсолюттуу түрдө керемет деп айтам, деп кошумчалаган ал. Дарыгердин билдиришине ылайык, коронавирус көбүнчө өнөкөт оорулары бар адамдарга жабышат. Башка вирустардын бардыгы биринчи кезекте балдардын жана кош бойлуу аялдардын өмүрүн алганга аракет кылат. Коронавирустун дагы бир керемети кош бойлуу аялдарга жана жаш балдарга кол салбайт. Италиялыктар өлгөндөрдүн орточо жашы 79 жашты түзүп жатканын айтып жатышат. Албетте бул башкалар ооруп же өлбөйт дегенди билдирбейт, бирок бул оору карыларга жана катуу өнөкөт оорулары бар адамдарга өзгөчө коркунучтуу экендигин айгинелейт. Бул олуттуу өнөкөт ооруларга семирүү, кант диабети, жүрөк жана өпкө оорулары жана гипертонияга кирет.
деп билдирген Малышева. Кыргызстанда дагы 48 кишиден коронавирус табылды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Жалпы бейтаптардын саны 554кө жетти. Бүгүнкү маалыматтан вирус аныкталган 9 киши Бишкекте, дагы 9 адам Ош шаарында, 7 Ош областында, 9 бейтап Жалал-Абадта, 11 киши Нарында, бирөө Баткенде, дагы 3 Чүй областында экени белгилүү болду. Бишкек менен Нарындагы 3 бейтап айыгып чыкты. Ал эми жаңы катталгандардын арасында 18 медицина кызматкери бар, деди Үсөнбаев. Президент Сооронбай Жээнбеков вице-премьер-министр Эркин Асрандиевди кабыл алып, учурдагы макроэкономикалык кырдаал, постпандемиялык мезгилдин пландарын талкуулады. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал шарттарында ишкерликти колдоо боюнча чаралар тууралуу да кеп болгон. Мамлекет башчы коронавирус инфекциясынан улам түзүлгөн кыйын кырдаал күндөлүк турмуштун көп жактарына терс таасирин тийгизгенин белгилеген. Орто мөөнөттүү келечекке өлкөнүн стратегиялык өнүктүрүүнүн негизги багыттарын тууралап, кайра карап чыгуу, түзүлгөн кырдаалды эске алуу менен чечкиндүү реформаларды жүргүзүү зарыл, деген ал. Постпандемиялык мезгилде ата мекендик экономиканын ырааттуу, туруктуу өсүшүн камсыз кылуу үчүн жакынкы жылдарга стратегиялык максаттар жана багыттар чагылдырылган узак мөөнөттүү экономикалык концепцияны иштеп чыгуу зарылдыгына көңүл бурган. Аталган концепция жаңы мүмкүнчүлүктөргө жана заманбап чакырыктарга таянуу менен дүйнөдөгү жана региондогу кырдаалдын өнүгүшүнө эске алуу менен иштелип чыгышы керек, деген Жээнбеков. Эркин Асрандиев бизнеске жеңилдетилген каржылоо шарттарын камтыган өзүнчө долбоорлор менен программалар иштелип жатканын айтып берген. Туркиянын 107 жаштагы тургуну коронавирустан айыкты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык 7 апрелде Хавахан Кара деңиз аттуу аял дене табы жогору болуп, жөтөлүп жатканын айтып Стамбулдагы Илим изилдөө клиникасына жеткирилген. Андан коронавируска тест алынып, жыйынтыгы вирус бар экенин тастыктаган. Бейтап 1 аптадан кийин жакшы болуп, ооруканадан чыккан. Дарыгерлер мындай көрүнүшкө таң калышып, бейтаптын иммундук системасы аябай күчтүү экенин айтышкан. Учурда Хавахан Кара деңиз үй карантининде деп айтылат маалыматта. Бүгүнкү күнгө карата Туркияда 82.329 жарандан коронавирус аныкталып, анын 10.453 айыкты. Каза болгондор 1.890го жетти. Орусиядагы РОТ укук коргоо борбору Москва областында жана Москва шаарында Кыргыз өлкөсүнөн барган 10.000 мигрант жумушсуз, акчасыз калгандыгын Миграция өнүктүрүү фондуна таянуу менен жазып чыккан. Анда Кыргыз өлкөсүнүн жарандары болгон эмгек мигранттары ижара акысы арзан болгон хостелдерге жайгаша башташканын жана Миграциянын өнүктүрүү фонду 1100 мекендештерге жардам бергени айтылган. Буга байланыштуу Кыргыз өлкөсүнүн Орусиядагы элчилиги Супер KG порталына төмөндөгүдөй маалымат берди. Бул чындыкка дал келбеген маалымат, учурда ал текшерилип жатат. Ошону менен бирге Миграциянын өнүктүрүү коомунун ишмердүүлүгү да текшерилүүдө. Элчилик консулдук кызматтагылар менен бирге мекендештерге колдон келишинче жардам берүүгө аракет жасап жатат, дейт элчиликтин маалымат кызматынын өкүлү. Карасуу Ноокат райондорунун жана Ош шаарынын коменданты Малик Нурдиновдун катышуусунда кезектеги онлайн маалымат жыйыны өттү. Жыйында 44 жылдык тажрыйбасы бар 68 жаштагы алайлык педиатр Саламаттыкты сактоо министрлигине сунушу менен кайрылды. Бүгүнкү күндө медиктердин көбү оору жугузуп алышты. Мага министрликтен уруксаат беришсе, медиктердин эмне үчүн ооруп жатканын, Ош шаарындагы бейтаптардын оору жугузган себебин аныктоого аракет кылып көрөйүн. Эгерде мен дагы ооруп калсам, мага тийиштүү болгон компенсацияны коронавирустан каза болгондордун үй бүлөсүнө берем, деген сунушун айткан дарыгер. Өз кезегинде комендант Малик Нурдинов мындай сунуш алгачкы жолу түшүп жатканын белгилеп, төмөндөгүдөй жооп берди. Сиздин сунушуңузду албетте Саламаттыкты сактоо министрлигинин жетекчилерине жеткиребиз. Мындай нерсе ар бир эле адамдын колунан келе бербейт. Демек бул нерсе элин сүйгөндүн белгиси. Дарыгердин сунушун угуп, 2011-жылы Япониянын Фукусима префектурасында атом энергетикалык комплекс жарылганда да 300дөй жаран өз жанын тобокелдикке салуу менен элине жардам көрсөткөн. Ошондо аларга суктанганбыз. Бизде дагы ушундай мекенчил атуулдар бар экени сүйүндүрөт, деди ал.